Atım Masir Ömürbek 1959 tuğulgam. 43 жерде туулуп өтүп 3 жерде пенсияга чыктым да 20 жылдан бери ушунда туризм боюнча иштейм. Эми таш үйгө келе турган болсок, азыркы биздин турган жерибиз мурунку жибек жолунун бир тармагы. Кыргызстанга жибек жол 3 жерден кирген. Бирөө Оштон Эркештам аркылуу, бирөө Кашкар, Тооругар, Таш-Рабат, Ат башына Нактала кирген. Азыркы турган жерибиз мурунку жибек жолунун бир тармагы да. Азыркы биз турган могу Кербен сарай 82-80 жылга чейин үстүнкү катмары жок болчу, ичи толтура ык болчу. Ага чейин тарыхый эстелик катары эч кандай маани эч ким бербесе керек. Анан эң биринчи бул жерге көңүл бурган 82 жылы май айында уш жерге бир салон бас келип токтоп калды. Анан мен бастырып барсам бүт геологдор экен. Эми агесте геолог археолог деген кыргызча адамдар жок десе болсо керек эле, же орус тил билбегени же кандай экенчи. Анан эмнеге келдим десем, ушу таш Кербен сарайга ташты каяктан алып келди. Ушуну силдеп жүрөтүп чатырларын тыгып кетип калышкан. Анан 3-4 күндөн кийин келсем чатырын жыйнап атышыптыр. Анан таптыңар десек, ушундай таш бир гана жерде бар экен, Таш-Рабат өрөөнү боюнча дедим. Могу маңдайыбызда көрүнүп турган тоо уркасы, Шөкүлө тоо уркасы деп коет. Ушундан нары 3 чакырым көк жылга деген жерде ушундай таштар бар экен. Башка Таш-Рабат өрөөнү боюнча андай таштар жок экен. Жалпак таштар, Анан ажылы андай көңүл бурулган жок. Анан 83-жылы марттын айы апрелдин башында эми азыркы Бишкек агесте Фрунзе болчу. Фрунзенин улуттук университетинин археология факультетинин студенттери келди. Ат башын немис оосу келип бул жерге көпүрө, жол, там, мончо сала башташты. Эки жетекчиси Москвадан келген, агесте Москва түз карылачы да. Эки археолог болчу, бирөөнүн фамилиясы Федосов, бирөөнүкү Майсеев болчу. Ошондон археолог балдар ичин каса башташты, баягы кыктар чыгарыпчы. Эми мен андай баалуу буюмдарын көрсөткөн жок же көргөн жокмун билбейм, бирок ичинен кишинин сөздөр, чопо буюмдун сыныктары, темир буюмду аткан бөлүкчөлөр чыкты. Анан археолог жигиттер ошонун баарын отка менен таслап отурчу. Кийин могу жерге музей курулат, ошо музейге коюлат депчи. Анан бул тиги көк жылга дагы ташка жеткен жок, мындан ылдыйраак бир 3 километр жерде азыркы кирип баратканда сол жакта бир көк таш коюлуп турат. Ошол жерде аманалы менен жардырышып, анан алып келип ташты жарып, анан чыгышта жана казанбактарды кынап көтөрөт го. Андай кынап көтөрө албай койду. Агесте андай адис жокпу же кандай болгонун билбейм. Анан ичинен жыгачты тиреп, Апаловка сыяктуу кылышып, анан кара газды коюп, анан цемент куюп анын үстүнөн чаптап чыгышты. Мынучу. Анан мен ошол тиги немеден эки археологдон сурадым, эми муну ким курган, эмне үчүн курган деген суроолорду берсем айтат, булар эми илим посттордун жыйынтыгы боюнча 13-14 жылга таандык дейт. Анан жибек жолу болгондон кийин бул 3 гана кызмат аткарышы мүмкүн дейт. Биринчиден өткөн кеткен Кербен түнөп кетиши мүмкүн дейт. Экинчиден өткөн кеткен Кербендердин алыкталып калышы мүмкүн дейт. Үчүнчүдөн тияктын Кербени бияка алып келип, жүгүн өткөрүп, тияктан бөлөк Кербендер алып кетиши мүмкүн дейт да. Анан ошону менен жумуш 85-жылга чейин жакшы жүрдү, айланта тотту, кароолчу алып келди, мончо салды. Анан 85-жылы Горбачев бийликке келгенден кийин Москва карылаган токтотуп толук изилденбей калды. Эми ошол убакта жанагы эки таштын куймагы бириктирген растворунун үстүк курамын таппай коюшканда, мында кумдуку бар, аки таштыкы бар, чопонуку бар депчи. Анан төр жагында жанагы темир менен тордоп койгон жерди көрдүңөр да. Ошол жердин мурун 1,5 метрдей кас бар, токтоп калган да. Анан бул жерде неме бар, тиги зындан, кудук, жашырын жол деген ар түрдүү божомол айтылчу да. Анан ошол менен токтоп калганда анан бир 6-7 жыл мурунго бир 5 археолог келди дагы, анан 2 жумадай катуу иштерин жүргүзүштү. Бир күнү кирсем темир менен тосуп ташыптыр. Андан мага келип Чатыр көлдү көрсөтүп кел деди. Чатыр көлдү көрсөтүп, кайра келатып тамак ичип отурганда турадым да, силер кимсиңер десем, археологпуз дейт. Археолог болсоңор эмнеге кастыңар десем, айтат, бизге акча каражаты бөлүнгөн дейт. Ушул жашыруун жолбу, зынданбы, кудукпу тактап чыккыла депчи. Анан 6 метр каскандан кийин ачка ташка такалып калдык дейт. Эгер жашыруун жол болсо боштук болмок дейт. Кудук болсо суу чыкмак дейт. Анан бул зындан гана болушу мүмкүн деп бекитип салдык дейт. Анан дагы аларга суроо бердим, силер археолог болсоңор жанагы миллион жылкы динозаврдын сөөгүн тактап атасыңар, мамонттун сөөгүн тактап атасыңар. Ушу тиги таш үйдүн канча кылымга таандык, жанагы эки таштын немеси эмнеден турат, тактаңа удуретиңер жетеби дедим да. Жетеби десем, айтат, эми азыр илим менен билим ушунча өнүккөн дейт. Эгерде Кыргызстандын археологдору тактай албаса дейт, өнүккөн мамлекеттердин Англия, Германия, Америка, Япония алардын археологдору болжолдуу түрдө тактап ордуна койгонго удурети жетет дейт да. Анан дагы Кыргызда уламыш айтылып жүрөт. Ата бала куруп атып,
ташыргытып берип атып кыздар өттү, карап атып курулуп бүтпөй калган депчи. Негизи мен жекече илимий көз карашым боюнча ол курулуп бүтпөй калган нерсе да. Эгер курулуп бүтүп таш урап калган күндө өз таш өзүнө жетмесе дагы бөлөк жактан тартып келмеңиз да. Негизи мен жекече өзүмдүн илимий көз карашым боюнча ол курулуп бүтпөй калган. Анткени ар бир курулган нерсе пайдубал түбүнөн баштап урайт, төбөсүнөн баштап урабайт да. Бул негизи курулуп бүтпөй калган да. Азыркы турган жери деңиз деңгээлинен 3,1 метр бийикте турат. Торгар Кытай өткөл бекетинен бери GPS боюнча 35 чакырым жерде турат. Мындан ары барганда Дербендерден Ташырбаттын бели бар 11 чакырым жерде. Ташырбаттын белинин бийиктиги 3964 метр. Андан ары 5 чакырым жерде биздин Чатыркөл деген көлүбүз турат. Чатыркөлдүн узундугу 23 чакырым, туурасы 11 чакырым, жалпы аянты 175 квадрат метр, орто тереңдиги 14 метр, деңиз деңгээлинен 3520 метр бийикте жайгашкан. Андан бери бул биздин өкмөттө кызыккан жокпу же кандай иши кылып мунун даана тарыхы, жатма тарых биздин өтүбүзгө жок. Негизи белгисиз. Өсүп калды да өстүрө.